Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү видеомдо баш оорудан таблеткасыз кутулуунун жолдорун айтып берем. Баш оору азыркы кезде ар бир эле адамдын проблемасы болсо керек, жакшы маанайга жолтоо болуп, көңүлдүү иштөөгө мүмкүндүк бербеген баш ооруну таблеткасыз айыктыруу жолдору ар бирибизге эле кызык. Өзүңүзгө тынч абал тартууларыңыз келсе, төмөнкү ыкмалар менен таанышып алыңыз. Мына сиздер көрүп турган жумуртканын сарысын агынан бөлүп алабыз дагы. Сарысын аябай чалып, таза чүпүрөккө чалынган жумуртканын сарысына таза чүпүрөктү малып, компресс катары чекеңизге басасыз. Бул ыкма баш оорудан тез арылтат, температура көтөрүлгөндө дагы тез жардамга келет, температураны түшүрөт. Ромашка. Бир уч ромашка гүлүн, эки аш кашык толтура ромашка гүлүн эмаль идишке салып, муздак суу куюп үстүнө, андан кийин 5 минут кайнатасыз. Андан соң ромашканын буусу сыртка чыкпагандай кылып башты чүмкөп, ромашканын буусунан дем аласыз. Бул ыкма дагы баш оорудан тез арада арылууга жардам берет. Бул жерде мята перечная деп жалбыздын жалбырагын 2 чөйчөк чай ичсеңиз, жалбырагынан демдеп 15-20 минуттун ичинде баш оорудан айыгасыз. Мындай чайды ар кандай маалда, башыңыз ооруган маалда иче бересиз. Капуста башыңызга ар дайым сыздап, ооруй берсе башыңыз ар дайым эле, кадимки эле капустанын жалбырагы жардам берет. Капустанын жалбырагын ширеси чыккандай кылып сыгып аласыз дагы, 2 чыкыгыңызга, анан төбөңүзгө коюп, жоолук менен таңып аласыз. Башыңыз басылгычаң. Бул дагы тез арылууга жардам берет баш оорудан. Лимон, сарымсак, чалкан, кызылча дагы жакшы жардам берет. Сарымсакты 2 чыкыгыңызга, кежегеңизге, чекеңизге 2 бөлүп сүртсөңүз дагы баш оорудан айыгасыз. Мен өзүм ушул ыкманы колдоном. Лимон катуу ооруп жаткан баш ооруну лимондун кабыгы басат. Ал үчүн алгач лимондун кабыгынан бөлүп аласыз. Ичин кабыгын седра дешет. Бөлүп алгандан кийин ички бетин чыкыйга каратып, 2 чыкыйга 2-3 минут коюп коесуз. Бул дагы жакшы тез арылууга жардам берет баш оорудан. Чалкандын маңызы дагы мындай эмелерде сатылат. Чалкан аптекаларда мындай коробкаларда чалкандын маңызы баш ооруга жакшы жардам берет. Ал үчүн 2 аш кашык чалканды 300-400 мг кайнаган сууга салып, чай демдегендей кылып демдеп коесуз. 2-3 кашык менен тамактанаарга жарым саат калганда ичип турасыз. Баш ооруганда кандай эрежелерди аткаруу керек? Башыңыз ооруп жаткан маалда баш кийимиңизди чечип коюшуңуз керек. Себеби баш мээдеги кан айлануу циркуляциясына эч нерсе жолтоо болбошу керек. Баш кийимди алгандан кийин жылуу суу ичиңиз. Бул кан тамырдын тырышканын басып, канды суюлтат. Жылуу суу спазмды басат. Башыңыз катуу ооруганда укалоо дагы жардам берет. Аябай жакшы жардам берет укалоо. Мындай укалоону манжанын учу менен 2 чыкыйдан баштап жасап, көздүн кычыгына чейин 1 минуттан жасоо керек. Мына ушундай ыкмаларды колдонуп көрүңүз. Видео жакса жазылып кетиңиз.